Саламатсыздар бардактуу телекөрүүчүлөр, жергиликтүү, өлкөбүздөгү жана дүйнөлүк жаңылыктар менен мен Нурлан Соорбеков тааныштырамын. Бүгүн Талас шаарынын мэриясында Талас областынан чыккан жаш мушкер Аким Токоновго мэриянын жетекчилери тарабынан Россиянын Новосибирск шаарында өткөн эл аралык ММА турниринде жеңип келгендиги үчүн ыраазычылык жана алкыш барактарын тапшырды. Кененирээк кийинки материалдан көрө аласыздар. Бүгүн Талас шаарынын мэриясында Талас областынан чыккан жаш мушкер Аким Токоновго мэриянын жетекчилери тарабынан ыраазычылык алкыш барактарын тапшырышты. Аким Токонов февраль айында Россиянын Новосибирск шаарында өткөн эл аралык ММА турниринде чоң ийгилик жаратып, жеңиш менен кайтып келген. Акимдин каршылашы Тажикстандын 4 жолку чемпиону Рахмат Муким жеңилүү ызасын тарткан. Аким Токонов мындан тышкары дагы эл аралык турнирлерге катышып жеңүүчү аталган. Алдыда Кыргызстандын атын башка өлкөлөргө таанытуу чоң максат экенин айтып өттү. Кыйынчылыктар көп эле болду негизи. Эң биринчи эле ушу вес кууган жагынан кичине кыйналдык. Агайларга чоң рахмат. Алдын ала вес куудуруп баарын дайындап, биз өзүбүздү да жакшылап дайындап ошол жака 1,5 айдай дайынданып барганбыз. Даярдык жакшы болду, бой да жакшы болду. Агайларга чоң рахмат. Бардык жака эле негизи жеңем деп барыш керек. Жеңилем деп эч ким барбайт. Бүттүгү жеңем деп барат. 2017 жылы май айында Түменге баргам. Акта жакшы ийгиликтүү болду. Дайындап аткан агайларга өтө чоң рахмат. Ата-энеме, агайларыма. Сопернигим жакшы эле болду. Күчтүү эле. Өзү да кичине опытный окшойт, бир жашы картаңыраак. Алда максат эми буюрса дагы жакшы ийгиликтер жаратайын деген максаттар. Ал эми бул турнирге өздөрүнүн чоң салымдарын кошкон Акимдин агайлары Алик Алиев жана Турузбек Жапаркулов өздөрүнүн болгон күч-аракеттерин жумшап бул жеңишке жетишкенин кошумчалап өтүштү. Мындан тышкары да алдыда чоң турнирлерге балдарды катыштырып, ийгиликтерди жаратсак деген пландары бар. Жана дагы чет өлкөгө барып келгенге шарт түзүп берген демөөрчүлөргө машыктыруучулар өздөрүнүн ыраазычылыктарын билдирип өтүштү. Ушул жерде биздин спорттун ачылгандан бери берде турган көп агалар, берде өткен достор жана индер, депутаттын арасында көп жардам берген адамдар көп. Ошол сиздерге чоң ыраазычылык билдирейин деп келгенбиз. Жана эмне дейсиз, бул биз 7-60 депутаттар болуп келип, 7-60 менен келгенден кийин биз өзүбүз Талас шаарына чоң иштер жасайбыз деп келгенбиз, жана жаштарды көтөрөбүз деп келгенбиз. Кудай буюрса алда чоң ишат таратылган чоң жумуштарыбыз көп. Кудай буюрса ошого чогуу бир баш болуп аткарылат. Сиздер менен суранып, ошо сиздерди аткарганда изеттебиз. Бизге Новосибирск шаарынын JMC федерациянын президенти сунуш кылган. Ошол жакшы мушкерлер болсо алып келгиле, ушул вестерге мушкерлер керек деп. Анан Талас шаарыбыздан өзүн дайындап аткан мыкты өлкөлөр бар эле, ушулар туура келди. Биз өзүбүздүн немебиз катуу жибердик аларга. Алар окуп, анан туура келет деп чакырышты. Ошо международный турнир болду, эл аралык. 2 мушкер барды. Бирөө ушу Аким Токонов, бир Султан деген экөөбүз ал эзеп боюнча утулуп калды бал менен. Аким Токонов ушул пояс утуп келди да. Бул пояс негизи тажик 4-5 жолку чемпион экен, ошол неменин JMC немесинин турнирден. Ушул 77-ге коюп туруп поясын бул утуп келди. Буюрса эмки жылы Кудай буюрса поясты ачта кылат кайра. Аким эң жакшы көргөн окуучум себеби аябай иштарман. Тренировкага өтө серьезный карайт. Жакшы иштарман бала, мээнети көп, мээнетин актады. Биз абдан кубанычтабыз. Ыраазымын окуучума. Кудай буюрса дагы ушундай окуучуларды өстүрөбүз. Аким катышканына 3-4 жылдай болуп калды. Ийгиликтери абдан көп. Уже профессиональный бойдо 6 бой кылды, 6-10 тең жеңди. Былтыр Түменден жеңип келди, Россиядан, быйыл Новосибирсктен жеңип келди. Эми алдыда дагы международный турнир Краснодарга чакырып атат. Ошол жака буюрса, ошол жака дайындык кылып атабыз. Где-то майлардын аягында болуш керек. Ошого карата эметебиз. Азыр жаш балдарды, кадеттерди дайындап атабыз. Ысык көлдө чоң турнир өтөт, Азия болот, кикбокс боюнча. Ошол жака балдарды 14-15 жаштагы балдарды ошол жака дайындап атабыз. Адан кийин Валитуда болот, Бишкекте. Жаш балдардын бою без правила. Тоже кадеттердин арасында. Аз дайындыктар ошол пока.
Өткөн жылы да финалда эки команда кармашып, ынтымак баш байгени илип кеткен. Көкбөрү боюнча республикалык мелдештин финалында Таластын ынтымагы менен Оштун достук командасы беттешмей болду. Бул тууралуу бүгүнкү оюндун жүрүшүндө белгилүү болду. Көкбөрү боюнча республикалык мелдештин финалында Таластын ынтымагы менен Оштун достук командасы беттешмей болду. Бул тууралуу бүгүнкү оюндун жүрүшүндө белгилүү болду. Жарым финалда оюн талаасына ынтымак менен Сокулуктун биримдик аюу командасы чыгып, 2-1 эсебинде жеңип алган. Достук болсо Чүйдүн Арашан командасы менен кескелип, 15-1 эсеби менен финалга жолдомо алды. Ал эми биримдик аюу менен Арашан 3 жана 4 орун үчүн беттешет. Эскерте кетсек, былтыр да финалда ынтымак менен достук командалары кармашып, 8-7 эсеби менен ынтымак баш байгени илип кеткен. Ал эми 3 орунду биримдик аюу камсыздаган. Эми кийинки оюндар 21 март күнү Бишкектеги Ак Кул ат майданында өтөт. 3 орун үчүн беттеш саат 10:00 финалдык бөлүгү 14:00 башталат. Анджелина Джоли британиялык миллионерге турмушка чыгат. Белгилүү Голливуд актрисасы Анджелина Джоли турмушка чыгууга даярданып жатканын Lifestyle журналы кино жылдыздын досторуна таянуу менен жазды. Кененирээк кийинки сюжеттен көрө аласыздар. Белгилүү Голливуд актрисасы Анджелина Джоли турмушка чыгууга даярданып жатканын Lifestyle журналы кино жылдыздын досторуна таянуу менен жазды. Джоли британиялык миллионерге турмушка чыгат. Аларды актер Джордж Клунинин аялы Амаль тааныштырган. Болочок жолдошунун аты ким экени азырынча белгисиз. Анджелина аны аябай сүйөт. Ушуну менен 4 жолу турмушка чыгат. Актриса турмуш куруу сунушун өзү киргизди, деп анын достору билдирген. Басылманын жазышынча, алар 1 жылдан бери сүйлөшүп жүрөт. Анджелина Джоли эгер турмушка чыкса, 4 жолу нике шакегин тагынат. Буга чейин актриса Джонни Ли Миллер, Билли Боб Тронтон жана Брэд Питтке турмушка чыккан болчу. Ал арада Брэд Питт дагы өзүнүн жашоосуна өзгөртүү киргизип, Монако ханайымын жандап баштаган боюнча маалымат тараган. Нурлан Сауырбеков, Ренат Иманкулов, репортер, 3 канал, интернет жаңылыктары.